Угловой участокта жайгашкан кызыл кирпичтен салынган ушул үй сатылат короосунда ай сайын кирешеси бар болгон квартирасы дагы бар экен. Андан сырткарда кенен бош жери караңыздар туугандар. Бул жагынан бир квартирный бизнес дагы улап салсаңыздар болчудай. Местоположение да жакшы. Бул жагынан магистраль Алыкулов көчөгө кесилиши жакын. Бул жагынан Алыкулов Ахунбаеванын кесилишине жакын жерде мектеп, бала бакча, центральный канализация, природный газ бар болуп туугандар түзмө түз ээси менен байланышасыздар. Сатылуучу үй Ак Ордо 1де жайгашкан. Келүү үчүн сиздер туугандар Алыкулов жана магистралдын кесилишинен бир аз түндүктү карай келсеңиздер, жолдун сол жагында монда 7 деген дүкөндү көрөсүздөр. Ушунун жаны менен кирсеңиздер деле болот. Же болбосо бул жагдан Ахунбаеванын эле өйдө карай келип ушул жерден кирсеңиздер болот. Бул жакта Евразия парк, чоң стадиондор деле жакын аралыкта. Мынакей туугандар. Бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы деле Ак Ордо, Кетмен Төбө көчөсү 47-даректе жайгашкан. Негизги көчө жана Кетмен Төбө көчөнүн кесилишинде угловой участокто сатылуучу үй жайгашкан. Бул жерде бир чоң үй, анан квартирант киргизген мондай 2 этаж квартирасы, ай сайын кирешеси бар болгон туугандар. Участок 5 соток, таң көбүрөөк 5-10 экен туугандар. Фактически андан да көбүрөөк чек араны байкалып эле турат. Бул көчө батыш чек ара, бул жак түндүк чек ара, чыгыш чек ара. Тиги кошуна менен болгон кызыл колоннаны көрдүңүздөрбү? Ошол жерге чейин болуп калат. Кенен көчөлөр, электр энергиясы бар, суу бар, центральный канализация, природный газга чейин бар экен. Бир аз эле батышта жүрсөңүздөр, мамлекеттик бала бакча, мектеп, мечет, ар жакта дагы экинчи мектеп бар. Алыкуловго чейин туугандар бир 200 метрдей эле аралык мына бул жерде эле. Мынакей бул жер түштүк чек арасы. Көчө тараптан сүрүлүп ачылып салган дарбаза, участоктун 4 тарабынан бийик заборлорго чейин орнотулган. Короосуна кирсек, кенен машина койгонго жай, очоканага чейин машинаны кое берсеңиздер болот экен. Бул жерде кызыл кирпичтен салынган 10го 10 болгон үй, сейсмопояс колоналары куюлуп, каласаңар мансард же болбосо экинчи этажын кошуп алсаңар деле болот дейт. Үйдүн арт тарабында мынакей заборго чейин ушундай навеси. Үй жылууланган окшойт туугандар. 10го 10, бирок бул прихожканы кошпогондо. Жана айткандай чоң үйдөн сырткары бул жерде мондай квартирасы 2 этаж туугандар, ай сайын кирешеси бар болгон. Каалаган киши могу жерден бөлүп өзүңүздөр бул жактан кирип чыкмай кылып туруп, бул жагына бир П формасындагы, Г формасында квартираны салып туруп, өздөрүнчө ар жактан коридор коюп койсоңуздар деле өтө ыңгайлуу экен. Себеп угловой участок туугандар, эки тараптан деле киргенге жайгалсаңыз да. Силерге азыр үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Кире бериш прихожкасы мынакей кенен. Бул жакта вешалкалар, түштүк тараптан терезе, отоплениянын батареялары, паровой отопление туугандар. Бул жакта кенен коридор, бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыз. Бул жакка кирсеңиздер тамактануучу бөлмө, кухнясы, түштүк тараптан, башкы тараптан терезелери, кухонный мебелдер, газовый плита, раковина суларына чейин полный чыгарылган. Бул жагында болсо дагы бир бөлмөсү, мынакей чыгыш тараптан терезе. Бул жакта эмне экен? Бул жакта чоң залы туугандар мынакей. Общий санузел, душ мынакей, раковина суларына чейин чыгарылган. Бул жерде дагы бир ушундай балдар бөлмөсү, спальня бөлмөсү. Жаш бактары, турник бурс, ал жагында очокана, квартира. Бул жакта котел болуп, газ менен дагы, көмүр менен дагы сиздер үйдү жылыта аласыздар. Бул жакта 2 этаждын ичине келгенде көрөсүздөр, чоң болгон 2 бөлмө 2 этажда туугандар. Анан бул жакта болсо очоканасы. Бул тарабы кафе, бул жагынан катарынан очоктор. Чыгыш чек ара бул жерге чейин болуп, бул жакта кенен бош жерлер бар туугандар. Керек документтери полный бар экен. Баасы $160,000 сурап тур, да бир аз содалашып сүйлөшөбүз дейт. Номери 0706 82 82 33 туугандар.